Үй бүлөлүк мамиле бүгүнкү күндөгү эң эле популярдуу, көңүл бурдурган, башкы маселеге айланган темалардын бири. Анткени статистикалык маалыматтар бул куттуу жайга кам көрүү өтө зарыл экенин айгинелеп турат. Ооба, башкалар суктанаарлык бүлө күтүп, бактылуу жашап жаткандар дагы бар. Муну карап шүгүр дейсиң. Бирок куру кыялдар, кыска ой турмуштук тажрыйбанын жоктугу менен курулган бүлө мунун тескерисин көрсөтүп турат. Мунун артынан ыйык деп эсептелген неке эки ажырым жолго түшүүдө. Эмне үчүн мен бул тема үстүндө материал даярдагым келди? Себеби үй бүлө бекем болсо, мамлекет бекем болот. Демек, үй бүлө канткенде бактылуу болот. Анда коомчулуктун пикирин угуп көрөлү. Эndi болот эле. Экөө тең жакшы бирине бири түшүнө билиш керек, ошондо үй бүлө бактылуу болот. Аял да, эркек да. Түшүнө билиш керек. Үй бүлө күтүүнү өтө мындай жоопкерчиликтүүлүгүн сезишпейт, үй бүлө күтүүдөгү жоопкерчиликти сезишпейт дагы. Балдардын бактысы, балдардын келечеги эмне болот деген түшүнүктө жок аларга. Анын ачуусу келгенде мен басылып турушум керек. Мен ачуум келгенде ал Анткенде үй бүлө бактылуу болот. Үй бүлөнүн бактылуу болушу эмнеден көз-каранды силердин оюңарча? Атын тарбиядан го дейм бул оюмча. Бирин бири угуш керек сөз. Түшүнүк болуш керек да экөөнө тең. Үй бүлө биринчиден аял эркек бири-бирин түшүнүш керек. Анан кызганышат, ошо кызганычтын айынан бактылуулукта неме болот. Бирок кызганыш керек, кызганганда ham чеги менен кызганыш керек да. Бирөөсүнүн сөзүн бирөөсү мындай турлап, колдоп, неме болса, ошо үй бүлө бекем болот. Мен үндөбөй коем. Унчукпай коем, сабыр кылып коем. Анан ошону менен боло берет. Өзүңүздөр күбө болгондой эле берилген суроого эң негизгиси уга билүү керек деген жоопту алдык. Ал эми угуу бул адамга берилген сезүү неаматтарынын бири. Кулагыбыз менен куштардын, дарыянын, баланын кыт-кыт күлгөнүн жана башка жагымдуу үндөрдү угабыз. Мындай учурда өзүңүздү кандай сезесиз? Албетте бактылуу. Ошол эле угуу жөндөмдүүлүгү менен сиз аялыңыздын сөзүн, ал болсо жолдошунун сөзүн угат. Эгер жакшы сөз чыкса, анда жанды балкытат, тескерисинче болсочу. Аны менден дагы жакшы билесиз. Демек, чыр-чатак учурунда сөздү айтаардан мурун анын ордуна өзүңүздү коюп түшүнүп көрүңүз. Үй бүлөнүн туруктуу болушунда аял киши менен эркек киши бири-бирине аябай түшүнүп жашашы өтө маанилүү. Себеби мында адам психикасына бузулушунда ар кандай факторлор таасир этет да. Мисалы үчүн аял киши жумуштанбы, же болбосо баланын тарбиясында ар кандай факторлор себептүү психикасы бузулушу мүмкүн. Ошол мезгилде жолдошуга катуу сүйлөп коюшу мүмкүн, түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошондой учурда жолдошу аны түшүнүш керек да. Түшүнүп, ошо 1-2 минутада өтүп кете турган нерсени түшүнүп койсо, турмуш дагы улантып кете берет. Дайым ушундай. Үйдө эмне болуп атат? Эч нерсе менин иши жок. Каякта жүрөсүң? Эмне чал салбайсың? Дайыма ушундайсың. Кечке тойдо жүрөсүң. Менин иши жок. Тур. Түшүндүрөймү мен? Сүйлөптөймү? Ал кызды. Пожалуйста, мен алып алың дегенинен алдым. Мен баштагы кыз салам деп. Калп эле актанып атасың. Баягы кыз, сен дагы бир кызың болчу. Сен алдaba, сен тойлордон тапкан кыздар менен кечке жүрөсүң. Мен унутуп койдуң үйдө. Эчтеке түшүнбөй экенсиң. Түшүнбөйм, кетем мен. Эркек киши өкүнөт, бекер шуну кылдым деп, бирок аркага кайтпай калышы мүмкүн. Биз аял кишилер, аялдар ошондой мезгилде ар кандай ситуацияда дагы өзүнү кармаш керек. Кармап, акырын четсе болот. Ошо турмушта бири-бирини түшүнүп жашаш өтө маанилүү да. Турмуш өзү сөзү менен турмушта. Оор жүк, бала тарбиясы, баягы социальный атмосферадагы проблемалар бул бардыгы ошо эки аял менен эркек киши ортосунда чечилип, акырын бактылуу болуп кетиши керек да. Өтө маанилүү, бири-бирин түшүнүп жашаш. Коомчулукта жасалган сурамжылоодо үй бүлөнүн бактылуу болушунда айымдар өзү көбүрөөк себепчи болоорунда жашырышкан жок. Үй бүлөнүн бактылуу болушунда аял кишинин ролу чоң да. Эң биринчи орунда аялда. Бир 90% аялдын. Аял киши эркек сыртта да. Аял киши үйдө бала чака бардыгын аял жайлаштырат. Эркек таап келет. Жолдошумдун жини келгенде мен унчукпай коем, басып кетем. Меники келгенде жолдошум ушундай кылат. Ошол менен өмүр сүрүп келатабыз. Себеби ата сырткы тон дейт. Эне үйдөгү. Ошон үчүн эне тарбиялуу болуш керек бардык жагынан. Кызым, сен мени түшүнсөң,
Асанга ар нерсе жасап кызмат кылганың кызматчы катары же күн катары эмес да. Сен аялы катары күйөөсүнө кадыр барып көргөзүп аткан болосуң. Сен мага таарынбагын. Сен менин кызымсың. Асан болсо күйөө бала эмес, мага эми уул болуп калды да, Тура? Көрдүңбү, эртең менен тамак жасап берип койсоң, кандай удуңдап сүйүндү. Бирок аны айтканга оңой болгону менен жасоого келгенде кыйын экенин баары эле билет. Чыр-чатак башталаары менен жубайлардын сиркеси суу көтөрбөй, эки тиштин ортосундагы сөөксүз нерсе буйталап, оозго батпай ойго келбеген сөздөр чыга баштайт. Мунун кесепети таарыныч, кайгы, кек сактуу, акырындап көңүл калууга алып келет. Андай учурда кечирүү эң маанилүү жагдай экенин психологдор эскертет. Баягы кечиримдүүлүктү сураш үчүн албетте кимиси акылдуу болсо ошол биринчи шаг жасаш керек же түшүндүрүүчү иш жүргүзүш керек да. Мисалы үчүн бизде деле бар да эми, биз кечирим сурап ичибизде жүрөбүз, бул жерде менин деле күнөөм бар болчу деп, бирок какой-то бир план же максатты коюп, ошол аркылуу ишке ашырам деп дагы көкпеттенип коюшубуз мүмкүн да. Сөзсүз түрдө кимиси акылдуу болсо дагы мен ойлойт элем, биринчи шаг жасап кечирим сурап койсо эч бир өзгөрүү болбойт да. Кечирим адамдын жүрөгүн жейтет да, наоборотчу. Анан кечирим сураса мен деп монтип ойлоп калышы мүмкүн, мен биринчи пас кеттим деп ойлоп калышы мүмкүн, жок, андай болбойт. Наоборот, эң жогорку деңгээлдеги эң күчтүү адамдар гана кечирим сурай алат деп айтылат эле. Үй бүлө бактылуу болуусу үчүн жубайлардын ортосундагы милдеттер менен укуктар так жана даана түшүнүктүү болуп, алар сакталууга тийиш.